Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 20 октябрь 2023 жыл мен сіздерге пригородныйдан бері сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи жолу баруу жолун көргөзөйүн. Азыр мен турган жер Ленский көчөсү жана Горький көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден сиздер чыгыштыкка эле жүрөсүздөр. Бир аз барсаңыздар Садовая көчөсү менен ушул Горький көчөсү кесилишет. Садовая 51 даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан бул жерден шаардын бурчусунда 243, 224 жана 34 автобус маршруткалар микрорайонго, Дордой базарына, Ош базар тарапка түз барат тугандар. Түз чыксаңыздар, оң тарапта Сары өзөн дыйкан, бир аз чыгыштыкка жүрсөңүздөр автовокзал, Ош базары деле жакын. Үйдүн ары жагынан Көлмө аркылуу Көлмөнүн маршруткалары менен деле тугандар Молодая гвардия тарапка Дордой базарынан мындайдан түз кетсеңиздер болот. Эми барып калган маалыматты үйгө жетип сиздерге бир чекеден берейин тугандар. Мынакей тугандар, келүү жол түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Дарек Садовая көчөсү 51 А дарегинде жайгашкан тугандар. Мына үйүздүн бул көчө тарабы дарбаза. Түндүк чеграна бул жерден кирпичтен болгон забор. Бул жагында мына бул түштүк чегарасы болуп калат. Жол кенен тынч, мына кошуналар деле жакшы дейт үй ээси тугандар. Анан бул көчө менен түз чыксаңыздар, Горький көчөсү менен пригородный центральный Ленина көчөсүнө чыгып барасыздар. А эгер бул жактан бир аз бери карай чыксаңыздар, ана бул жак уже Көлмө. Ушул Көлмөнүн маршруткалары менен деле 195, 129 жана башка маршруткалар менен деле шаардын бурчусуна бара аласыздар. Бул жактан пригородныйдан 243 жана башка маршруткалар менен деле шаардын көптөгөн эле бурчтарына, Ала Медин, Дордой жана башка микрорайондорго түз барган маршруткалар бар. Так, балдарыңыздар мектепке тугандар. Бул жерде жөө эле барып келет. Анан Көлмөнүн медресесин көпчүлүгүңүз уккан болсоңуздар керек. Эгер медресе жакыныраак жерде керек, балам медресе окутам дегендер болсо, бул жерде Көлмөнүн медресеси деле жакын тугандар. Так, андан ары электр энергиясы бар, суусу бар, канализация центральный жана природный газ бар, алда киргизилген. Бир эле кухняга эмес, отоплениянын котелуга деле. Отопление, газовый котел жана көмүр менен жылыткан котел үйдү жылытат. Эми короосуна келип калган маалыматты бир чекеден берейин. Жеринин аянты 4 соток. Кызыл китеп бар экен. Ээсинин колунда документтери, башка документтер да баары бар. Алсаңыздар эле сразу өткөрүп беребиз дейт. Мына бул короосуга киргенде ушундай жери, кенен бул жака бир машина, 2 машина кенен койсоңуздар болгодай. И бул жакта 80 квадрат метр болгон үйүбүз. Бул биринчи этаж эле 80 квадрат плюс мансарды дагы бар экен. Стенасы кирпич. Стенасы кирпич тугандар. И оң тарапта мына көмүр менен жылган котел сыртта бул жерде. Газовый котел бул жакта кире бериште орнотулуптур тугандар. Аларды азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Үйдүн тышкы тарабындагы жаткан мынакей бул жакта гүлдөр, кошуна менен болгон чек ара. И үйдүн батыш тарабында деле дагы чоң огород, складдар, хозпостройкалар бар. Аларды да азыр видеонун жүрүшүндө бир чекеден көргөзөм. Биринчи жолу сиздерге бул үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Киргенде эле кухня жайгашкан тугандар. Көрдүңүздөр, кухонный мебелдер, газовый электрический плита, раковина орнотулуп суу чыгарылган жана газовый котел мына ушул жерде жайгашкан. Көмүр менен жылыткан котел деле бар тугандар. И андан ары эмне маалыматты. Киргенде эле бул жакта бир мондай спальный бөлмө. Мынакей чыгыш тараптан терезе, отоплениянын батареялары, полдор бар деле бөлмөккө жыгачтан болгон пол экен тугандар. Мебели боюнча айтсак, кээ-бир мебель калат, кээ-бир мебелди алып кетебиз дейт үй ээси. Андан ары бул жагында тамактануучу бөлмөсү. Мынакей бул жерден сол тарапка карай жүрсөк, чоң зал жайгашкан. Мынакей түштүк тарабынан пластик терезелер, отоплениянын чугунный батареялары, батыш тарабынан терезелер. И бул жерден мына огород жер жемчеккен, бак эккен жерлер көрүнүп турат. И бул жакта мына сарай, складдар бар экен. Андан ары бул жагында дагы бир мондай спальный бөлмө. Батыш тараптан терезеси орнотулган. Ремонт. И дагы эмне маалымат? Эми короосуна чыгып калган маалыматты берейин.
Үйдүн стенасы туугандар толук түрдө бышкан кирпич менен бүтүрүлгөн. Мансартында болсо туугандар толук түрдө бүтүп элек, мансарттын ички тарабын бүтүрүү керек. Андан ары мен Калия сатуучу үйдүн короосундамын туугандар. Сиздерге эми үйүбүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү. Стена кирпич туугандар, фасады ушинтип жасалган. Муну эмне деп койчу эле? Стенасы кирпич, бышкан кирпич. Үйдүн мына батыш тарабында бактар, малина жер жемиш жана башка жер жемиштерди эккенге жери. Бул жерде мына хозпостройкалар жана үйүбүздүн батыш тарабынан көрүнүшү. Мына бул тараптан деле суу чыгарылыптыр. Бул жагында очоккана бар экен туугандар, бир мынакей. Бул жагында болсо катарынан складтар. Мына алма бакы, бул жакта вишня, малина жер жемиштери. Монда эки сарай туугандар бул жагында. Бир-эки кой кармасаңыздар деле болгодай окшойт. Малина жер жемиштери. Үйдүн тышкы тарабындагы жакта эмне болуп калды? Дагы бир ажаткан бар экен туугандар. Анда киргенде сол тараптагы эмне болуп калды экен? Азыр анда эме кылабыз. Так. Эң эле батыш жери анда бул жакка чейин болуп калат туугандар. Бул үйүбүздүн баасы $45,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номерин мен экранга эсителдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүлөр болот туугандар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Үй издеген туугандарыңыздарга деле чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.